Так, ассалаумалейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутман кеч барыңыздарға. Урматтуу туугандар, көңүл буруңуздар эми. Мына бизге кезектеги Camry 70 2018 жылкы 2.5 комплектация стандарт плюс. Көрүп турасыздарбы? Историясы таза, бир дагы ДТП жок. Пробеги 184 000 оригинал. Таксиге бар жогу даяр. Вариантын айтып коеюн. Басын айтып коеюн. Басы 1 900 000, 1,5 миллион берсеңер, калганын коюп берет. Казайын ушинтип айтты. Басы боюнча дагы казайын 1 900 000 деп айтты. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Мынакей, машина боюнча машинанын өзүнүн цвети ак. Вообще таза айдалып турбайбы? Машинанын өзүнүн цвети кара туугандар. Адашыпмын. Адашпаган пенде болбойт. Мынакей, белый, серый, желтыйга оформление болгон. Өзүнүн штатный 16-чы куюлма дискасы, мынакей арт жагынан дагы көрүп турасыздар. Бар жогу жакшы. Так, учурда летний баллон турат. Машинаны бирок өтө таза айдаптыр. Эми сиздерге ички салон боюнча көрсөтө баштай берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, ички салон боюнча көрүп турасыздар. Чехолу кара. Панель жактарына мынакей таптаза бар жогу сонун. Так, алгач пробеги боюнча 1 2 184 364 экен. Көрдүңүздөр. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, антибукс, обогрев, лобовое стекло. Монитору бар. 11 литр дейт го расход. Меники азыр 9 литр. Берки 10 литр канча болуш керек. Так, двухзонный климат-контроль, кондиционер, обогрев, заднее лобовое стекло и зеркало задний вид, эко-режим, фаст. Бул жагында подогрев передний сиденья 3 режимде иштейт. Ручник и автохолд. Бул жерде беспроводной зарядка. Көрдүңүздөр. Так, калган жагы боюнча чехолдору бар жок ордунда. Туган капотты ачып берип коесуз. Так, арткы салон боюнча да бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мынакей, арткы салону бар жок ордунда. Так, багаж боюнча бар жогу таза. Так, могу ылдый жагында сиздерге көрсөтүп коеюн биротоло. Биркетти, ключтөр ордунда, запаска ордунда. Меткаларын көрүп турасыздар өзүңүздөр. Сол жагында, мына сол жагында да меткалар ордунда. Арт жагы таза. Так, эми капот жагына, мотор жагына көрсөтөйлү. Ого, мына мотор. Бар жогу таза. Мотор жагын көрдүңүздөр, бар жогу таза. Ровно иштеп турат. 2.5 181 аттын, 185 аттын күчү, 181 аттын күчү. О жерин көрүп турасыздарбы? Менин капотун ачып коесузбу? 181 аттын күчү, 6 ступенчатый автомат коробка туугандар. Азыр эми мен 200 канча аттын күчү, азыр мен сиздерге баягы обновленный версиясын көрсөтөм. Эки мотордун айырмасына сиздерге көрсөтүп коелу. Так, могу жерин байкадыңыздарбы? Электронный системалары, мындай айтканда 20 аттын күчү ушу жерине камтылган десек болот. А так мотор окшош. Бир скрин кылып алыңыздар. И эки. Көрдүңүздөр. Капот жактары мощный, таптаза. Сонун.
Так, туғандар, эми басы боюнча айттым. 1.900.000, 1.500.000 берсеңиздер, калганы вариант болот. Башка алмашуу жолдору жок. Кышкы дөңгөлөгү бар туган. Кышкы дөңгөлөгү бар. Кош алыңыздар. Оформление кандай болот? Сиздин атыңызда туруп тура береби? Ошо таанышыңыздын туруп тура берет да, страховкаңыз 1 айдан, 1,5 айдан кийин түгөйт. Без ограничения. Ограничения менен. Бир эле водитель айдаган дейт. Эмне чапталган клеенка, башкасы бар. Фарларда мына чапталыптыр. Фарада мындай защитка. Жакшы, туура кылат негизи ушуну. Анча-мынча таш, паш, кум-кумдардан сактайт десек болот. Кимдин көңүлгө туура келген болсо, телефон номери видеонун темасында турат. Эгер биздин номерди издеп аткан болсоңуздар, тугандар, ар бир видеонун аягынан тапсаңыздар болот. Тугандар, выкуп боюнча мен кыскача сүйлөп берейин. 1 мүнөт көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар. Эми таксиде иш башталып, выкуп боюнча видеолор көп чыгат. Алданбаңыздар тугандар. Дагы бир жолу кайрылып өтөйүн. Көңүлүңүздөргө туура келген адам менен мындай историясын сураңыздар, балдардан сурап көрүңүздөр. Кайсы бир таксопарктан алып аткан болсоңуздар, толук ошол адам тууралуу, ошол ИПшник тууралуу толук маалымат алып туруп, анан алыңыздар. Болбосо алданып калышыңыздар мүмкүн тугандар. Азыр ушу эптеп эле акча кылмай болуп калды Москвада. Ошон үчүн өтө этияттык менен алыңыздар. Анан выкуп десе эле баягындай берет экен деп эле бекер бергенде алып бербеңиздер. Выкуптун өзүнүн дагы мындай оорчулугу бар, өзүнүн дагы мындай мээнети бар. Ага чыдаган алыш керек, эрк күчтүү болуш керек, анан жакшы ниет болуш керек, анан аракет болуш керек. Кудай кааласа выкуп боюнча дагы видеолорду чыгарабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына ушундай тугандар, бизден ыраазы болосуздар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Ылдыйга ой пикириңизди калтырсаңыз болот машина боюнча. Сиздер менен коштошобуз.